Бул алымдар айтып кеткен. Ушуну кулак салып уксаңыздар, сиздер билип каласыздар кантип айырмалайбыз дегенде бир 6 түрү бар. Ушуга саласыздар. Мүмкүнчүлүктөр болсо жазып алсаңыздар болот. Биринчиси себеп, экинчиси түрү, үчүнчүсү өлчөмү, төртүнчүсү сүрөтү, бешинчиси убакыты, алтынчысы орду. Мына ушул нерселер менен дагы аламал бидат экенин билсе болот. Ушу 6 нерсе менен. Себеп деген кандай түшүнөбүз десе, себеп деген шарият көрсөтүлгөн себеп болуш керек. Муну кандай түшүнөбүз? Шариатта көрсөтүлгөн себеп болуш керек. Сен өзүң таап алган себеп эмес. Мисалы, мечитке кирдиң, бир адам киргенде эле 2 рекет намаз окумайынча отурбайт. Эмнеге, себеби эмнеге десе, ал айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимдеки мечитке кирсе 2 рекет намаз окумайынча отурбасын дейт. Ушул турбай себеп дейт. Көрдүңүзбү? Себебин билдик биз. Анан бир адам үйүнө кирип келди. Кирип келип мен 2 рекет намаз окумайынча чай ичпейм, сүйлөшпөйм десе. Биз сурайбыз себебин, эмнеге сен десе, мен жөн эле өзүм ушундай кылдым десе болобу? Жок, ал туура эмес. Сенин себебиң туура эмес. Ал диндеги жок себеп. Дарат алды. Себеп, аны менен мен намаз окуйм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дара болуп жүргөнү жактырган. Себеби бар экен. Мына ушул сыяктуу себеп ошо шариатта көргөзүп берген, коюп берген бир себеби болуш керек. Анан өзү эле таап алган бир нерсе эмес. Түшүнүңүздөр да биринчи. Анан түрү деп коет. Шариатта көрсөтүлгөн амалдын түрүн туура келиши керек. Мисалы, түрү дегенде кандай? Курбанчылык бар. Курбанчылыкта уйду сойсо болот, койду сойсо болот, туурабы? Төөнү сойсо болот. Бирок бирөө келди дагы, мен жакшыраак союнчу деп жылкыны союп салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген, жылкы курбанчылыкка жарабайт. Мен акчам көп. Бирөө мен акчам жок деп тоок союп салды. Болобу курбанчылыкка? Болбойт. Эмнеге? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген түргө окшошкон жок, дал келген жок. Себеби да бар, түрү да бар, бүндө да. Бирөө үндүк союп койду, бирөө кас союп койду. Бул түрү туура келген жок. Ошондой эле өлчөмү да туура келиш керек. Мисалы 5 маал намазды бирөө 6 маал окуп койду. Шам намазы 3 рекет, анын не кылды? Кой мен жупсан кылайынчы деп 4 рекет окуп койду. Эмне болмок эле? Намаздын аягында 33 жол субханалла, 33 жол альхамдулилла, 33 жол Аллаху акбар болсо, эч нерсе болбойт. Мен 300 жол кылып коюнчу намаздайм дайыма. Болобу? Болбойт. Ал эми жалпы мындай өзүнчө зикир кылып берсеңиз, кааласа миллион кылыңыз. Бирок ушуну миллион кылыш керек, бул учурда кылыш керек десе, бул туура эмес. Өлчөмү туура болуш керек. Төртүнчү сүрөт. Мисалы, адам намазда биринчи рүкү кылат, анан барып сажда кылат. Намазга турду, Фатиханы окуду да түз эле саждага кетип калды. Анан кайра туруп рүкү кылды. Болбойт да, биринчи рүкү кылыш керек деп келет. Анан сурайсың, эмнеге десең, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип үйрөткөн дейт. Биринчи салаватты айтып, анан ат-тахиятты айтып, салам берип коюп, кайра туруп алып, Фатиханы окуп. Болобу? Болбойт. Сүрөтү окшош болуш керек десе болбойт. Дарат алганда келип биринчи бутту жууп, анан барып бетти жууп, анан оозуна суу алып, мурдуна алып, анан бүтүп койсо болобу? Сүрөтү дал келген жок. Андай дарат, андай намаз кабыл болбойт, баарыбыз билебиз. Бешинчиси убакыты. Мисалы, кээ бир учурда намаз окуган болбойт. Күн чыгып атканда, күн ортого турганда, күн батып атканда намазы кабыл болбойт мындай учурда. Бул бидат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берген учурда. 5 маал намазды жыйнап туруп эле окуп койсо болот, кечинде куптанда деп бирөө чык. Ниетиң жакшы да, эч нерсе болбойт. Сен этек кири келгенде деле окуй бер десе болобу? Эмнеге десе, жок, бул динде болбойт да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Арам дейт. Мына ошондой эле бидаттагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бербеген нерсени кылуу арам. Алтынчысы орду туура келиш керек деген. Мисалы, ажылыкка атай жер артып, алыс жака Меккеге барабыз. Алыс жака барып эле коелу, ошончо акча коротуп эле коелу, өзүбүздүн жерибизде эле ажылык кыла берели десе болобу? Бирөө барып, мен мечитте ittikaf кылбайм, үйдө эле кыла берейин. Мечитке барып 27 сооп албай эле мен үйдөн эле намаз окуй берейин. Ошондой эле соопду алам десе. Болобу? Болбойт мына. Ушунун баардыгына макул да адамдар. Дагы бир кайталап коеюн. Биринчи себеп, экинчиси түрү, үчүнчүсү өлчөмү, төртүнчүсү сүрөтү, бешинчиси убакыты, алтынчысы орду. Бул 6 учур менен бидатты билсе болот. Кайсы шариатка дал келишин, келбешин аныктаган алымдар түзүп койгон.